Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые телезрители. Урматтуу көрөрмандар, ошентип биз бүгүнкү баяныбызда ислам жана бүгүнкү учур деген темадагы сөзүбүздү улайбыз. Тема боюнча биз ислам дини аша чаппаган орток теңчиликти, ошол маселени биз исламдын эрежелеринин, исламдагы шариаттын алкагында карайбыз. Эгер биз турмуштагы конкреттүү бир мисалдарды ала турган болсок, азыркы замандагы адамдардын жашоосундагы айрым бир учурлар, мисалдар аркылуу карасак, башка адамдарга кандай мамиле кылабыз? Ошол мамиледе чектен ашпоо, аша чаппай ортолукту кармануу жагы кандай бизде? Динде ошол жаатта кандай мамиле кылышыбыз керек? Диндеги орток теңдикти кармоо дегенди бүт жаатта карап көрсөк болот. Бул момун мусулмандын башка адамдарга, мейли ал кошуналарыбы, тууган-туушкандарыбы, жора жолдошторубу, жана башкаларыбы, ошолорго кылган мамилесиндеги эң маанилүү принциптерден десек туурадай. Исламда адамдар менен болгон алака мамиледе адилеттикти, жумшактыкты талап этет. Аларга мамиле кылып жатканда ошол адамдардын диний деңгээлине, жашоо образынын кандай экенине карабай калыс мамиле жасоо талап этилет. Мен силерге бир мисал айтайын. Негизи бирөөлөрдү билип билбей туруп ашкере сындоо, жек көрүүнүн мисалы десем болот. Айрыкча исламга эми жаңы гана келип, бул динден толук билими, тажрыйбасы али боло элек жатып, динди билсе дагы көбүнесе бурмаланган нерселерди билип алышып, ал динге келгенге чейин динден такыр эле алыс, светтик эле жашоо образ менен жашаган жаш жигиттер же жаш кыздар диний өтө бир аша чабуучулукка берилип, же исламды тутунуп жүргөн бирөөлөрдү чектен аша катуу сындап сүйлөшөт. Тырмакчанын ичиндеги ошондой жаңы мусулмандар динге эми гана кире калып, көзүнө көрүнгөн мусулмандын баарын жерип сындап киришет. Анысын да, мунусун да капырсың деп айыптап, башка мусулмандарды динден түшүнүгү тайкы, караңгы, жахил деп жектешет. Башка мусулмандардын кымындай бир айыбын көрүп, өздөрү түшүнгөн исламдын алкагынан карап, карый беришет. Ислам дининде бирөөнү ачыктан ачык капыр деп күнөөлөш үчүн ага аябай бир жүйөлүү далил, негиз болушу керек. Маселен, кайсы бир адам ачыктан ачык эле мен Кудайга ишенбейм деп өзүнүн капыр экенин ачык айтып турса, эми бир жөн. Деги эле бирөөгө карата ачык сен капырсың деп айтууда исламда өтө этият болгон жакшы. Анткени чындап келгенде Аллахтын астында ким бирөөнүн Кудайга дээринде ишенер, ишенбестигин аныктоо бир гана Аллахтын акысы. Бир инсанды Кудайга ишенет же ишенбейт деп бүтүм кылуу пенденин эмес, туугандар, Аллах субханаху ва тааlanын маселеси. Мисалы мына азыркы учурда батыш өлкөлөрүн карасак, материализмге аябай ыкташып, ал коомдун көп бөлүгү руханий жактан бир боштукта жашап жатышкансыйт. Ислам динде өзүнүн бир көздөгөн максаты бар. Ошол максаты менен адамдарды өзүнө тартат. Европада жана Америкада исламга өтүп аткан адамдардын көп бөлүгү жаш жигиттер жана кыздар. Ошол эле кезде алар сабаттуу, билимдүү келишет. Алар ислам дининен өздөрүнүн суроолоруна жооп алышат. Исламдан паана, коргоо таап жатышат. Анткени ислам алардын жашоодогу өзөктүү бир суроолоруна ынанымдуу жоопторду берип атат да. Мисалы, жашоонун мааниси эмне? Деги эле бүтүндөй адамзаттын пайда болуусунун түпкү максаты кандай? Өлүмдөн кийин бизди эмне күтүп турат деген сыяктуу омоктуу суроолордун жообу исламда бар болуп атпайбы? Мен бир мисал келтирейин. Pew Research Center'дин иликтөөлөрүнө караганда, ар жыл сайын көп сандагы адамдар ислам динине өтүп жатыптыр. Мисал менен айтсак, Америка Кошмо Штаттарында жыл сайын дээрлик 20 миңге жакын адам ислам динин кабыл алып атышат. Бул болгону расмий гана көрсөткүч. Ошон үчүн туугандар, мейли башка динди карманган болсо да, исламдан башка бир салттын, конфессиянын адамына болсун, деги эле
башка адамдарга кылган мамилеңиз өтө маанилүү. Себеби исламга үндөө бул динди дават кылуу тил менен гана эмес, өзүңүздүн жүрүм турумуңуз, мамиле алакаңыз, коомдогу кулк мүнөзүңүз аркылуу дагы башкаларга өрнөк болот. Башкаларга орой, копол, катуу мамиле кыла турган болсоңуз, анда ошол жаман мамилеңиз эле адамды динден оолактатышы мүмкүн. Ислам дини десе жипкирген, бир жактырбаган бир маанайды, жагдайды пайда кылып коюңуз ыктымал. Аллах субханаху ва тааля Ан-Нахл сүрөсүнүн 125-аятында адамдарды эгеңдин жолуна даанышмандык жана көркөм үгүт аркылуу чакыр дейт. Бул өтө маанилүү. Алар менен, мындайча айтканда, Кудайга ишенбес капырлар менен көркөм ыкмада талаш дейт. Чындыгында эгең өзүнүн жолунан адашкандарды да, туура жолдогуларды дагы жакшы билет деп атат Аллах. Бул мааниси өтө терең аят. Аятта айтылып атпайбы? Динге чакырсаң аябай жумшактык менен, акыл парасаттуу сөздөр менен чакыргын. Өзүң бирөөлөргө үлгү бол. Ким туура жолго түшөрүн, а ким түшпөрүн Аллах гана билет деп атат. Көп учурда бул капыр, бул динге барыбир келбейт деп бирөөнү шылдыңдап келекелеген учурларды көрүп жүрөбүз. Чындап келгенде ал динге келбейт деп эсептеген адамдын жүрөгү кандай экенин бир Аллах гана билет. Мүмкүн ал исламды кабыл алаттыр, туура жолго түшөттүр. Ошон үчүн динге чакырууда бирөөнү бир беткей айыптоодон этият болуш керек. Аларга жакшы мамиле кылып динди үгүттөө деп атпайбы? Жакшы мамиле дегенде эми муну талашып татышпай дегенде кабыл албаш керек менимче. Динди түшүндүрүүдө адам менен жумшак пикирлеше билиш керек. Сүйлөсөң жакшы, сонун сөздөрдү гана сүйлө. Талашып тартышпа, айыптаба, мазактаба. Исламга дават кылууда башка адамдардын, конфессиялардын башка динин тутунганына, дагы башка сезимдерине асылып жектөөгө тыюу салынат. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кандайдыр бир катачылык кетиргендерге же толук динге али келе элек дини чала сабаттарга дагы аябай жумшак сөздөрдү сүйлөп, сабырдуу мамиле кылар эле. Анткени биздин пайгамбарыбыздын жумшактыгы, асыл адеп ахлактуулугу, айкөлдүгү адамдарды исламдан оолактатпай, кайра аларды исламга жакындаткан. Демек, бүгүнкү күндө мусулманмын деген адам бирөөнүн катасын, кемчилигин, дини чала түшүнүгүн көрүп, сезип турса дагы, жакшы мамиле кылуусун күчөтүшү керек. Аларды корсулдап урушуп айыптабаш керек. Бирөөнү динге келтириш үчүн өзүңүз өрнөк мисал болуңуз. Акырын жумшактык менен, майындык менен туура эмес түшүнүктөгү адамдарды туура жолго салууга аракеттениңиз. Башкалардын ар намысын тепсебеңиз, мазак кылбаңыз, аброюна шек келтирбеңиз. Абу Хурайра радиаллаху анхуга таандык бир хадис бар. Бир күнү мечитте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен сүйлөшүп отурса, мечиттин ичинде эле бир бедуин заара ушатып кирет. Аны көргөн мечиттегилердин көбү бедуинге ачуусу келип аны төпөштөп салышмакчы болушат. Эми өзүңөр ойлосоңор, мына мечитте отурабыз го, бирөө келип эле мечиттин ичине заара кылам десе кандай болмок? Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сабырдуулук кылып, ага тийбегиле, тим койгула, кылам деген ишин кылып бүтүрсүн. Ал заара кылып болгон соң чака менен субап келип ошол нажис болгон жерди жууп чайкап тазалап койгула деди дагы. Анан эмнени айтты? Анткени силер мусулмандар динди жеңилдетип түшүндүрүү үчүн мусулман аталасыңар. Динди татаалдаштырып, оорлоштуруу ийбегиле деди. Ушул хадистин түпкү маанисин түшүнүүгө аракет кылсаңар. Дагы бир мисал, диндеги аша чапкандык же ашыкча эле жумшактык же баарын кыла беришсин деген бейжайлык, адамдардын динге карата жеңил ойлуулугу, кайдыгер мамилеси бул да аша чабуунун бир бети. Мындайча айтканда, динде аны кылса дагы, муну кылса да боло берет деген өзүм билемдик. Мусулман болуп туруп башка бирөөнү ылгабай дос тутуп, анын ачыктан ачык күнөө кылып атканын көрүп, угуп туруп, ага кайдыгер болуп,
күнөөнү көрүп туруп тыйып токтотпоо, ашкере жумшактык кылып тим коюу деген нерсени момун мусулман кадыр-эселик катары көрө берсе, анын диндарлыгы, таквалыгы барган сайын төмөндөй берет. Кайдыгерлик анын ички нравасына, ички ыймандык абалына тескери таасир этет. Ошондуктан ислам дининде достордун, ынактарды тандоодо, мындайча айтканда, чөйрөнү тандоодо этиятташ керек. Ким менен мамиле кыласың, ким менен дос болосуң, бул нерсе исламда өтө маанилүү. Себеби ким менен мамилелешсең, ким менен достоссоң, ал чөйрө күнөөнү көп кылган чөйрө болсо, момун мусулманга сөзсүз таасир этпей койбойт. Себеби Аллага ишенген момун мусулман адамдын чөйрөсү күнөө иштерге аралашып көнгөн адамдардан турган болсо, демек ошол күнөөкөр жамаат акырындап отуруп эртеби кечпи мусулман адамдын туура жолдон таюусуна таасир этип коюшат. Эми бул деген сөз исламды карманбагандар менен, ислам эрежелери менен жашабагандар менен такыр мамиле кылбаш керек, мамилени үзүш керек дегендик эмес. Кептин баары эң башкысы мусулман адам өзүнүн ички түп максатын эч качан унутпаш керек. Өзүнүн ички баалуулуктарын жоготпош керек. Күнөөкөр чөйрөнүн ошол баалуулуктарыңызга терс таасир этип, ыйман жолунан бурулуп кетпегидей болушуңуз керек. Адам негизи көп учурда ынак болуп жүргөн досунун, аралашып жүргөн чөйрөсүнүн жасаган эткенин, адатын, тутун аткармадат. Ошон үчүн ар бирибиз ким менен дос болуп атканыбызга карайлы. Исламда негизи ким кандай динди тутунсун же динсиз капыр болсун, бүт адамдарга мээримдүүлүк менен, сабырдуулук менен, акылмандуулук менен мамиле кылууга чакырат. Динди туура даават кылуу менен ар бир адамдын жекече адамдыгын урматтоонун балансын сактоо зарыл. Ушул өңүттө мен бир нече сунуштарды айтып кетер элем. Биздин темадагы чектен ашпоо, орток теңчиликти сактоо боюнча биринчи кезекте адилеттүүлүктү, калыстыкты эске алуу керек. Адамдарга баа бергенде сыртынан шашылыш бүтүм кылып ийбей, алардын кылган конкреттүү ишине карап баа бергенге маани берген туура. Анткени бир гана Аллах субханаху ва тааля гана адамдын түпкүрдөгү чыныгы акыбалын, чыныгы ыкылас ниетин, ички дүйнөсүн билет. Экинчи маанилүү маселе динге чакыруудагы жакшы сөздүүлүк, ак ниеттүүлүк. Мусулман адам эгер бирөөнүн жаман иш кылып атканын, күнөө ишке барып атканын көрө турган болсо, дароо эле тике барып айыптап кирбестен, өтө жумшактык, майындык менен ага барып досум, боорум, тууганым деп мисалы жамандыктан кайтарууга аракет кылыш керек. Ал адамды ого бетер үркүтүп же өчөштүрүп албай, жакшы сөз, жакшы насаат, кеңеш менен ынандыруу талап кылынат. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям так мына ушундай мамиле кылчу. Ал эч качан кишини туура эмес кылып атасың деп корсулдап, сындачу эмес, мазактачу эмес. Азыркы учурда кээ бирөөлөрдүн адатына айлангандай шашылыш бүтүм кылып сен баландайсың, сен түкүндөйсүң деген эмес. Үчүнчү маселе чөйрө тандоодо абайлап мамиле жасоо. Сиздин руханий жактан өсүңүзгө түрткү боло турган, дем бере турган чөйрөнү тандасаңыз жакшы. Ошол эле кезде туура жол эмне экенин али түшүнбөй жүргөндөрдү, туура жолго түшүүгө муктаждарды жээрип, алар менен такыр катышпаш керек деген принципте болбоо керек. Төртүнчү маанилүү маселе аша чаап кетүүдөн качуу. Ашкере катуу айыптоо же күнөө кыла берсин деп тим кое берүү экөө тең эки башка аша чабуучулук. Мусулман адам дин жаатында бирөөнү түз жолго чакырууда айткан сыны, насааты аябай катуу, көңүл суута тургандай болбого тийиш. Жана ошол эле кезде күнөөкөрдүн ишин актаган же ага кайдыгер караган мусулман болуп калбоого далалат кылыш керек. Менин эсимде илгери ушундай бир жагдайлар, кырдаалдар болгон. Советтер Союзу жаңгана тараган кезеңдерде ислам дини элге тарап, молдону урматташып, молдону үйгө чакырып сыйлашчу. А кээ бир кишилер молдо Куран окуп баштаганда аракты үстөлдүн астына катып, Куран окулуп болгон соң арагын кайра чыгарып ичүүнү улантышар эле. Мен айтайын дегеним, ушундай учурларда кандай гана мусулман болбосун,
же молдобу жанагы арак бекитип кайра Курандан кийин ичкен көрүнүштү көрүп катуураак эле сөз айтып туура жолго чакырыш керек эле да. Эми исламда калыс ортолукту карманыш керек, аша чаппаш керек деген менен бул өзү эмне деген түшүнүк. Дин жеткирүүдө жумшаактык, мээримдүүлүк аябай маанилүү, бирок мусулман адам ошол эле кезде ынанымдуу, калыс, адилеттүү, жүйө, аргумент айта билген, акылмандык менен тууралыкка чакырган сыпаттын ээси болуш керек да. Мусулмандын сөздөрү, кылган эткендери адилеттүү болсун дегендик бул адамдар имандуу жолго да түшсүн, күнөө деле кыла берсин дегендик эмес. Мусулман адам жамандарды жакшы жолго түшүрө турган, жамандыктан кайтара турган айкын себептерди так көрүп турган болсо, анда айтчу сөздөрдү учурдан кечиктирбей калыс айтып калышы керек. А эгерде мусулман адам кайсы бир сөздөрдү айта турган болсо, чата кырбап, ар кыл фитна күчөп, талаш, жаңжал алуулуп, бири-бирине касташуу ырбарын сезип туюп турса, жакшысы андай сөздөрдү айтпай эле койгону туура болот. Андай учурда унчукпай эле койгон эң жакшы. Что ваши слова, наоборот, приведут к разобщению, к фитне, да, спорам, я не знаю, к ненависти, да, то лучше промолчать. Говорить тогда не следует ничего. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар өзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.